ошондой эле жогорку деңгээлдеги кызмат ээсине жарашпаган, окшош болгон шылтоон айтты. Мен үй бүлөлүк себептер менен кеттим деп. Ошондой кызматты ээлеп 2 жыл убакытты кетиргенден кийин ал үлкөн чиновник эч бир жыйынтык бербей туруп, мен иштегим келбейт, мен чарчадым, мен үй бүлөлүк себептерим бар деп бурулуп алып чыгып кеткендей, бул баягы мектептин коросундагы футбол командасы эмес да, 5-класстагы балдардын. Бул өкмөт, аткаруу бийлиги. Сизге өлкөдөгү эң оор сфера жүктөлгөн, чек ара. Белгилей кетсек, өткөн аптада эле Абылгазиев бир вице-премьерди өзгөчө кырдаалдар министри, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондусунун жетекчиси Эркин Асрандиевди экономика тармагы боюнча өзүнө орун басар кылып дайындаган. Эми көп өтпөй өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүн жооптуу кызматтардын бирине көрсөтүп жатат. Медиа эксперт Шайырбек Маматокторовдун пикиринде мындай орун алмаштыруулар коомчулуктагы аткаруу бийлигине болгон нааразычылыктарды ого бетер күчөтүүдө. Айтымында Акрам Мадумаров бул кызматка анчалык деле татыктуу кадр эмес. Анткени эл арасында Баткен облусунун жергиликтүү бийлигине болгон сын пикирлер арбын. Азыркы губернатор эмне менен эске калгандарын айтпай эле коелу, бирок ушунча убакыттын ичинде Баткендин абалын жакшырта албаса, ошол жакшырта албагандыгы үчүн сиз аны кайрадан кызматтан көтөрүп жатасыз да. Бул жерде көпчүлүк айтасыз, эмнеге Мадумаровго каршы? Мен аны тааныбайм деле, ага каршы деле эмесмин. Мен өкмөттүн жүргүзүп жаткан кадрдык саясатына каршымын. Өкмөттүн Баткенге кылган мамилесине каршымын. Анан тандоону жүргүзгөндө 2 адамдын талапкерин карап коюшат экен. Кээде бир адамдын талапкерлигин коет дагы, сизде тандоо жок. Бир кафеге кирсеңиз, сиз шорпо ичесизби же шорпо ичесизби дегендей болуп атат. Андай мамиле болбойт. Эскерте кетсек, Акрам Мадумаров Баткен облусунун кулуну, 43 жашта үй бүлөлүү 4 баланын атасы, жогорку билимдүү, кесиби боюнча ветеринар, биология илимдеринин кандидаты, эмгек жолун мугалимдиктен баштап президенттик аппаратта иштеп, акыркы жылдары мамлекеттик кадр кызматынын директору жана өткөн жылдан тартып өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматын аркалап келген. Анархан Алтымышева, Равшан Тойчиев, Нур Ньюс, Бишкек.